Кыргызстан өз алдынча эгемендүү болгонуна 30 жыл толду. Бул аралыкта эгемен мамлекетибиз башынан бир топ кыйынчылыктарды өткөрдү. Аны менен катар эле жетишкендиктерге да жетти. Мындай билдирүүнү Айыл жеринин тургундары да ырасташууда. Аксыр районундагы Коштөбө айыл аймагынын улук айылы бир кезде чакан айыл болсо, учурда өсүп өнүп көрктүү айылга жетишишкен. Быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө туп-туура 30 жыл толуп атырат. Ушул 30 жылдын ичинде биздин айылда бир топ жаңылануу же өзгөрүүлөр болду десем жаңылышпаймын. Себеби биздин мына мамлекеттик бюджеттин эсебинен заңгыраган бир чоң заманбап мектептер түзүлүп атат. Ошондой эле мунагу Б курулду. Ошондой эле мунагу Б өкмөт уюмдары менен бирге иштешип көчөлөрүбүз оңдолду. Электр линиялары, жаңы столболор курулду. Трансформаторлор орнотулуп атат. Кыскасын айтканда, бул 50 жылды эл жаңы дегендей 30 жылдын ичинде мен башкасын айтпай эле коеюн, өзүбүздүн айылда дагы бир топ жакшы өзгөрүүлөр болду десем жаңылышпайм. Коштөбө айыл аймагы жылдан жылга өзгөрүп жашарууда. Жаңы мектептер, балдар бакчалары курулуп, пайдаланууга берилген. Мындай шарттардын жаралганына ата-энелер ыраазы. Бул эгемендүүлүктүн берген жемиши дейт мындагылар. Айылыбызда жетишкендиктер да көп болду, кыйынчылык да болот экен. Жетишкендиктерден биздин айылда көптөгөн эле жетишкендиктер болду. Анын катарында ушул биз көптөн бери эңсеп жүргөн ушул бакчабыз курулуп берилди мамлекет тарабынан. Бакчабыз заманбап, бардык шарттары менен аябай жакшы курулду. Эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы менен жалпы кыргыз элин куттуктайм. 30 жылдык эгемендүүлүгүбүз кут болсун бардыгыбызга. Жетишкендиктер көп болсун дагы. Айылдагы гүл бактар, спорттук залдар, жаңы түшкөн заманбап мектептер элдин эртеңки жашоосуна дем күч берет. Учурда айыл эли республикабыздын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөгө кызуу даярдыктарды көрүп жатышат. Биздин айылыбызда көптөгөн өзгөрүүлөр, жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Азыр өзүбүздөн эле бул айылдарыбызга өзүнчө фаптар салынган. Биздин мектептерде мынтип аллеялар, балдар эс алуучу жайлар курулуп атат. Айыл өкмөтүбүздө өзгөрүүлөр чоң. Ар бир жерлерде бала бакчалар курулуп атат. Айыл өкмөттүн деңгээлинде балдарды эки жакка алып чыкканга уюштурулуу иштери жүрүп атат. Негизинен биздин айыл өкмөттө жакшы иштер болуп атат. Кыргызстандын гүлдөп өсүшү бул эң башкысы элибиздин ынтымагы, биримдиги болду. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксыр району.